ТМЖ телеканалынын эфиринде Адил сөз программасы жарым сааттык берүүнү мен Аймерим Талантбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Акыркы учурда жугуштуу оорулардын ичинен өтө чоң көйгөйгө айланып, саны жагынан да өсүп бараткан вирустук гепатит оорусу тууралуу баарыбыз угуп, көрүп жүрөбүз. Кокусунан жугуп калган бул вирустун келип чыгышы, ал оорунун алдын алуу үчүн өлкөбүздө деги эле Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан кандай аракеттер көрүлүп жатат жана жугузуп алган жарандарда учурда кандай көйгөй маселелер бар? Бүгүн мына ушул суроолордун айланасында сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Карагулжа район тургуну Салтанат Борбоева жана Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын гепатология бөлүмүнүн башчысы Алтынай Мырзакулова студиябызга кош келипсиздер. Демек, алгачкы суроом сизден болсун. Сөздүн башында каршы болбосоңуз, ушул Салтанат айым сизден баштасак. Гепатит вирусун качан кантип жугузуп алдыңыз эле, негизи эле кандай кыйынчылыктарды басып өтүп, азыркы учурда кандай дарылоо ыкмаларын жүргүзүп жатасыздар? Эми бул гепатит менен мен 83-жылдан бери эметип забыркап, башыман ар оор убактарды өткөздүм. 83-жылдан кийин ушу бир операция болуп калып, анан ошол жерде операциядан жугулган эле билинген мага. Операциядан 40 күндөн кийин эле сагарып кетип, анан алышсам эле ушу гепатит Б болуп чыгып калды. Ошодон бери ушу жүрдүм, дарыланып жүрдүм. Анан ошондон калды ушул оору. Калып акыры ошо мени жанагындай кыргызча эмне деп коебуз, трансплантология, пересадка, боорум алмаштырганга чейин бардык. Эми ошого мажбур болуп калдык да. Эми 80-жылдан бери 20-30 жыл ушу жанымы тиштеп, ушу бала чакам менен ушул убакка чейин келдик да. Эми муну менде операциядан жуккан мен даана эле билем. Демек, врачтардын шалакылыгы деп койсок да туура. Эми ошондой эле. Эмеде өзү медицинада айтылып калат экен, жанагындай тазалыкты жакшы кармабаса, анан жанагындай инфекционный ооруларды баягындай стерилизация, автоклав, ушундай эмелерди менин оюмча ошолор жакшы болбогондуктан ушул ооруну жугузушат да. Эми бир эле медицинада эмес, башка жактан деле жугузуп алышат экен мунучу эми бул ооруну. Рахмат. Кийинки суроом ушул Алтынай эжеге болсун. Тажрыйбалуу гепатолог катары айтсаңыз, негизи ушул оорунун келип чыгышы көпчүлүк учурда кайсыл жактан жугуп калат? Бул оорулар ошол гемоконтакттык деп гепатиттер деп айтылат. Булар кан аркылуу жугат. Муну менен жугуу жолдору ошол туура эмес стерилизациялаган медициналык инструменттер болушу мүмкүн. Ошондой эле үйүндө ушул оору менен ооруган адам болуп, үйдө жанагы өздүк гигиена сакталбай, бүт ошо гигиеналык инструменттер дагы бир үйдө бардык кишилерде, үй мүчөлөрүнө бирдей болсо, ошол убакта жуккандар деле бар да. Себеби биздин иш тажрыйбабызда ошондой эмелер көп эле болуп өткөн. Ата энеси же жакындары ошол цирроз менен жабыркап, алар эч качан гепатит менен ооруган эмес. Кийин кандайдыр бир жумушка орношуп же окууга өтүп баратып, ошондой медициналык кароодон өткөндө алардын канынан ошондой вирустук эмелер жууп калган да бар да. Эч качан мындай медициналык жардам албагандардын арасында дагы. Ошон үчүн андан сырткары бул гепатит Б деген бул жыныстык жол менен да жугат. Ошон үчүн негизги азыр бул коомдо профилактика, ошондой эле өздүк туура жүрүм-турум, өздүк гигиенаны да сактоо бул чоң роль ойнойт. Рахмат. Негизи оору адам тандабайт. Албетте бул менин сөзүм, жалпы эле менин сөзүм эмес, бул коомдун сөзү. Деги эле ушул ооруну жугузуп, соңунда ал менен болушунча күрөшүп келаткан ушул гепатит оорусу менен ооруган жарандар бир гана шаарда же болбосо бир гана борбордо жайгашып калбайт. Алардын бирөөсү бир облустун бир айылында болсо, дагы бирөөсү бир жеринде болот. Алардын бирөөсү Салтанат эже, сизден жаңылышпасам, өмүр бою ушул ооруга каршы дары ичип келесиз да. Ал дарыны кайдан аласыз, кантип аласыз? Негизинде өкмөт тарабынан жардам барбы сиздерге? Жок, эми биз жардам деле сураган эмеспиз. Эми ооруп калгандан кийин эми муну айтып болбойт. Бул эми мына гепатолог эжекебиз деле отурат. Бул өтө көп каражатты талап кылган оору болот экен. Буга ушу биз боору алмаштыргыча мен калп айтпайм, миллиондогон акчалардын көбү эле ушул дары дармекке кетет экен. Эми
үй бүлөнүн жабыркаганы, материалдык жактан көп башка нерсеге кете турган нерсени только ушу дарыга гана кетирип калган күндөрүбүз болгон. Ушул дарыны өзүбүз эле алып жүргөнбүз ага чейин. Өкмөткө деле кайрылган эмеспиз. Эми өкмөт эмнеге кайрылалы өзү. Сиз учурда азыр дары ичип атасызбы? ичип атабыз. Эми аны биз эмеден боор алмаштыргандан кийин эми баардыгын эле жамандай берген болбойт да. Өкмөттүн акча карайт экен бизге, жана иммуносупрессанттар деп коет экен, биз өмүр бою иче турган дарылар бар. Ага акчаны жакшы эле карайт экен. Жакшы карайт экен, ошону канчалык өкмөт карап койсо, ошону ортодон канчалык ошол ооруга жетип атканы бул башка суроо экен да. Ушуну менен кичине билип калып, нарык беракка эметкенде действительно ортодон көп иштер болуп кетет экен, жакшы эмес иштер. Тагыраак айтсаңыз, сиз өзүңүз дарыгер экенсиз. Негизи угушуңуз боюнча канча акча бөлүнөт экен? Анын канча сому баасы баланат ушунда? Былтыр мен билгенден 79 миллион сом бөлүнөт экен. Мен өзүмчө ойлонуп алып эле ушунча миллион сом бир 400-500 эме менен жана алмаштырган, орган алмаштырган оорулар менен ооругандарга ушунча бөлүнсө, бул деле эми биз алып жүрүп баасын билебиз да, акчасы базар баасында кандай экен. Ошондой болсо бул жетип ашып кетет го деген таризде мен кичине 1-2-3 киши болуп алып, анан ушунун артынан жүрүп, эмнеге жетпей атат бизге дары деп иликтеп, анан ушундай баягындай бизди түшүнгөн кишилерге барып арызданып ушинтсек, көрсө өкмөттүн немеси көп эле нерсеге жетет экен. Ушул Кудай кааласа азыр 9,5 ай 10 айга дарыны алып калдык. Бул өкмөт жасап атат, эми буну жасап атат. Эми башка сөз ал. Өкмөт жасап атканды жеткизип берүү жагы ушу биздин көңүлүбүзгө толгон жок да. Анан экинчиден жана биз эмени өткөн эмелерибиз жана пересадка болгондордун ошол дарыны таркатууда да биздин көңүлүбүзгө толбогон көп нерселер болот да. Мында көп арызданып, туштарапка барып, эми арызданган деле жокпуз. Эми ушу биз жардам сурап эметтик да. Барып эметсек, ушу жок дегенде ушу эмеге түштүк региону, анан кийин түндүк региону деп эле бөлүп кое турган дарыларды жок, бизге 2 ай же 3 айда бирден сөзсүз түрдө оорулуу Бишкекке барып борбордон алышыбыз керек болуп калат да. Эми аны мен билгенден мендей ооругандардан дара өткөргөн да бар. Эмеде Сүлүктүү, Лелек деген жактардан келишет. Алар ошол жака баргыча эле 20-30 миңи жок болот. Андан көрө ушу дарыны жөн эле эмес. Эми муну жөн эле оңой эле системага салып кое тургандай эле сезилет да. Эми ушуну түштүк регионго бардыгынын дозасы көрүнүп турат. Ушуну бөлүштүрүп эле койсоңор десек, ушунда колго албайт. Эми бул уже Минздравдын иши. Өкмөт бөлүп берип аткан эмеге менин өзүмдүн оюм туура, жакшы эле болуп атты, ыраазы болгонун да билишибиз керек да. Бирок ошону канчалык деңгээлде туура жеткизип атканы жөнүндө сөз болот да. Анан эми суроо бул ушул тараптан болуп калды. Биринчиден мен айтат элем да, ушу Минздравдын уюштуруу жагы жакшы нерсени дагы талап кылат да. Менин оюмчачы, ушу вакцинацияны азыр 2000-жылга чейин мына гепатолог эжекебиз бизге неметтербейт, калп айттыртпайт. 2000-жылга чейинкилер бул вакцинацияга муктаж кишилер, көбүнчө эле мындай эмдөөгө муктаж кишилер да. Андан кийинкилер алып калган экен. Эми ошолорду бир колго алып, мындай вакцинация жүргүздүртүп койсо, канча мындай карап көрсөк, кечээ ошо бир балага мен жөн эле тизебүгү ошого баш ийгим келди, жана бир ким деген бала бир YouTube интернет айдым. Интернет. Рахмат эжеке, негизи эле бир нече көйгөйлөрдү ушу башыңыздан өткөн жаран катары айтып өттүңүз. Алтынай айым, эми айтсаңыз, негизи эле гепатолог катары мына ушул гепатит оорусу менен жабыркаган жарандардын ар бири борборго барат деген чынбы? Негизи сиз көрүп жүрөсүз, алдыңыздагы ошол оорулардан, бейтаптардан көрүп жүрөсүздөрбү? Борборго эми кандай эме менен барат деп ойлойсуз? Мисалы үчүн дарылангандар ошол эле борбордо дарылануучу дарылар менен биз деле дарылай алабыз. Андан сырткары бул борборго барып аткандар булар ошо жана иммуносупрессивный терапия деп коет, ошол таблеткаларды ичкендер эми борбордон алышат да. Атак биз аны биз чечпейбиз, аны ошол негизи мүмкүнчүлүк барбы? Өзү ошондой алып келсе болобу? Эми уюштурса болсо керек, аны ошол саламаттык сактоо координаторлору ошолор чечишет да, ал менин эмеме кирбейт. Рахмат.
акыркы 10 жылды айталы. Андан арысында эмес, гепатит оорусу менен жабыркагандардын көпчүлүгүн учурда өспүрүмдөр түзүп жатабы, же орто курактуу, же жашы баягы улууларбы? Азыркы мезгилде острый вирусный гепатит же болбосо кыргызча айтканда курч мүнөздөгү вирустук гепатит Б, С менен ооругандардын саны 2000-жылга чейинкилердин арасында бул кескин түрдө кыскарган. Себеби 99-жылдын жарымынан баштап бүт жаңы төрөлгөн ымыркайларды ошол гепатит Бга каршы эмделет. Эгер Бга каршы эмделсе, прививка алса, анда ошол прививка алган адам гепатит Ддан дагы сакталат. Себеби дельта деген Д деген вирус ал өз алдынча оору чакырбайт. Ал эми ошо курч мүнөздөгү эме гепатит Б менен ооругандар бул чоң адамдардын арасында кескин түрдө эле азайган. Негизгиси ошо 99-жылга чейинки төрөлгөндөрдүн арасында кездешет. Бирок азыр острый гепатитке караганда хронический, то есть өнөкөт вирустук гепатиттер, цирроздор көбөйүп атат. Бул адамдар эми бул вирусту мындан минималдык түрдө эсептегенде 20 жыл аркысында жоозулган, 20 жылдан аркы 20 жыл, 25 жыл ошондой аркы мезгилде жоозулган оорулуулар. Негизинен гепатит Б оорусу көбүнчө ошо хронизация, то есть жана өнөкөткө айланып калат. Бул көбүнчө жаш балдардын арасында. Жаңы төрөлгөн 5 жашка чейинки балдар гепатит Б менен ооруса, острый вирусный гепатит Б менен ооруса, алардын ичинде ошо өнөкөткө айланышы 90%га чейин. Ошон үчүн өкмөт биринчиден жаңы төрөлгөн балдарга ушундай эмдөө жүргүзүп келет. Ал эми чоң кишилердин арасында острый вирусный гепатит Б менен ооруса, алардын ичинен 10% хронизация болот да, калган 90% толук түрдө айыгып кетет. Ал эми негизинен бул ошол ооруган адамдар острый вирусный гепатит менен оорушту, алар сөзсүз түрдө көзөмөлдө болуш керек. Эми азыр трудовая жана эмгек миграциясы болуп ар жака чыгып кетип атышат. Көпчүлүк ооругандан кийин эле көпчүлүк инсандар өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карашат. Көзөмөлгө турбай эле жумуш издеп башка жака кетишет, көзөмөлдөнбөй калат, анан хронизация болуп калат. Анан хронизация болгондон кийин дагы, мисалы үчүн, бул дагы өтө мындай дыкаттык менен дарылоону сунуштайт да, мындай узак мөөнөткө чейин. А көпчүлүк эмелер мындай туура баа беришпейт да. Эже айткандай, бул дарылоо өтө кымбат, бул оорулардын дарылары. Анан алар ошол дарыларын ичүүдөн баш тартышат да. Көпчүлүгү эми бизде ушундай эмебиз экен, менталитет көпчүлүгү эч жерим оорубаса эле, кадимкидей эле басып чуркап жүрсөм, мен эмнеге кымбат дарыны ичем? Көпчүлүк ушундай кайдыгерликтен да келип чыгып атат. Ошол клиникалык ооруканасында гепатология бөлүмүндө иштейт экенсиз. Негизи эле ошо сизге көбүнчө ушул Ош облусунун ар кайсы райондорунан мына ушул оору менен жабыркаган бейтаптар кайрылат дейли. Алардын учурда көрсөткүчү кандай болуп атат? Жылдан жылга өсүп баратабы же кайра түшүп баратабы дегендей быйылкы жылдын көрсөткүчү? Острый вирусный гепатит менен ооруган, Б, С менен ооругандардын көрсөткүчтөрү өтө эле төмөн. Негизги көйгөй бул ошол өнөкөт, хронический вирусный гепатит Б, С, дельта жана цирроз оорусу менен ооругандар и ошонун эсебинен жанакы боордун рак оорусу менен жабыркагандар да. Булар жана эле айтып кеткендей, ошол өзүнчө бир стадиялар болот да, тепкичтерден өтүш керек. Острый вирусный гепатиттен циррозго өтүш үчүн 20 жыл, 25 жыл, 30 жыл ошондой убакыт керек да. Эми бул канчалык тез өткөнү, көптө өткөнү бул дагы ошол ар бир инсандын өзүнүн жанандай жашоо ыкмасы, жана орусча айтканда образ жизни. Эгер ал киши ичимдик ичсе, жанакындай башка эмелер менен наркотикалык заттарды колдонсо, же болбосо гормоналдык жанакындай дарыларды көбүрөөк ичип, азыр өспүрүмдөрдүн арасында ошондой эмелерди жана булчуңдарын чогойтуп ошондой ичкендер эгер эмелер болсо, андай убактарда ал циррозго өтүп кетүү убактысы тездейт.
беркиндей мындай туура жашап өзүн жакшы алып жүргөндөрдүкүн да алар да ошо 20 жылдан 30 жылга чейинки убакытта ошо сироз пайда болушу мүмкүн. Рахмат. Биз билебиз, Салтанат эже, сиз өзүңүздүн гана көйгөйүңүз менен эмес, жалпы эле ушул ооруга кабылып, же болбосо ушул ооруга кабылбасын деген жарандардын артынан келип отурасыз. Дагы ушул оору менен жабыркап, азыр ушул мындай болсо жакшы болот эле, өкмөт мону карап койсо жакшы болот эле деген сыяктуу ошол арыз муңдардын артынан келип отурасыз. Негизи дагы кандай көйгөйлөр бар сиздерде? Эми баардыгын эле өкмөттөн күтө бербеш керек да. Мына азыр доктор айткандай, ден соолукка болгон маданиятта эл журттун арасында болуш керек. Өзүнө болгон ден соолугуна караган маданият дагычы. Азыр айтып атат, мына эжекебиз деле жана вирусный гепатиттин баягындай острый түрү менен ооругандар көбүнчө эле хронизацияга өтпөй жакшы болуп кетиши деле мүмкүн депчи. Ошону жакшы мамиле кылбай койгондон мына айткандай эле ушундай болду. Ошон үчүн маданиятты биринчи өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Ушул эмеге өзүбүздүн ден соолукка болгончу. Бул биринчи. Экинчиден эми өкмөт тарабынан дегенди мен айттым, өкмөттөн бөлүнгөн жакшы бөлүп эметкет экен. Эми жок, мен жана эмелер боюнча айтып атам, жана органдарын алмаштыргандар боюнча айтып атам да. Мен ага гепатолог өзү негизинен ушул эменин вирусный гепатит менен, вообще гепатит менен ооругандарды жолго коюу өтө эле начар. Бул Минздрав мойнуна эле алыш керек. Өтө эле начар, бул профилактика деп коет, жана алдын алуу. Элде информация жок. Мен айтам, жана чума, спидти чума деп атышат, 20-кылымдын чумасы депчи. Мен айтам, спид азыр жолдо калды депчи. Гепатит мен эле эмес, элдин баары эле ушундай деп ойлойт болуш керек. Гепатит азыр чумадай эле болуп атат. Айланада ушунчалык көп, мен себеби өзүм ооруп, өзүм нар жак бер жакты көрүп калгандан кийин, ушундай забыркагандарды көргөндөн кийин ойлоп атам да, буну өтө чоң колго ала турган нерсе экен депчи. Азыр анан эми биздин дагы ушул вакцинацияны жана айтып атабыз, вакцинация болуш керек. Бул өкмөт сөзсүз түрдө колго алыш керек муну. Минздрав эмеге заявка жазышып, бюджетине киргизишsin вакцинацияны эметкенде. Анан экинчиден дагы бир жакшы нерселерди айтыш керек. Бул жана жетекчилердин жакшы иш кылганын билген да жакшы да. Мен маселен Каракулжалык болом. Азыр биз ушу Каракулжанын акимине мен чоң ыраазы болуп атам да. Ушул жерде вакцинацияны жанагындай биринчи тестировать этип алып, гепатит Б барбы, С барбы, эмне барбы, ошондойду ар бир айыл өкмөткө тапшырып атат. Ушундайды баштагыла депчи. Анан кийин Сарбулак деген айыл өкмөткө жакшы балдары бар экен, эметет экен, эл журттун баарын текшеришип, вакцинацияны жүргүзүп атышат. Эми бул бир айыл ошентип атат, бир район. Бирок муну өкмөт колго алыш керек. Минздрав мындай коңгуроо какса, анан өкмөт бирдеме бөлүп берет да. Эмне деп калды? Бул силердин кандай кайрысыз тажрыйбалуу гепатолог катары өлкөнүн бардык жарандарын эмдөөсүз керекпи ушул оорунун алдын алуу үчүн? Эмдөө бул ошол жана спецификалык профилактиканын бир түрү болот. Эми чоң биздеги ошо чоң кишилерге бул эмдөөнү алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн жасаш керек да. Ошол алар өкмөт жагынан ал каралган эмес. Бир гана ошо жаңы төрөлгөн балдарга. Эми ал вакцина өтө деле кымбат эмес. Элдер ошол бирки акчасыны тойлоп деле башка нерсеге деле жумшап коюп атат. Эми ошол бирки акчаны ар бир адам өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, ошол азыркы могу саламаттык сактоо министрлиги тарабынан мобилдик клиника деген эмелер, көчмө клиникалар уюштурулганда, алар жерлерге барып, тынымсыз барышып, бүт ошо мисалы үчүн түштүктө, түндүктө барып туруп, бүт ошол жашаган жарандарды гепатит Б, С, ВИЧ оорусуна текшеришет, УЗИден өткөрүшөт, гинеколог көрөт. Ошондо деле көпчүлүк жарандар өздөрү кайрылышпайт да. Кайдыгерлик деген эме биздин ошо эмеде бар. Ошондо деле алар биз эч жерибиз оорубаса, эмнеге анализ тапшырабыз, эмнеге текшербейбиз депчи. Анан ошондо ошол айыл башчылары дагы эгер ошол клиника барса, алар сөзсүз түрдө ошол бүт бардык оорубадым, жакшынакаймын деген адамдар дагы барып текшерилиш керек. Себеби бул оору өтө мындай симптомдору аз, качан гана акыркы циррозго өткөндө, же болбосо рак өткөндө гана көпчүлүгү билип калып атышат да. Ошого чейин алар текшерилишип, алдын ала дарыланышып,
Андан сырткары ошо таза болгон адамдар сөзсүз түрдө профилактикалык түрдө эмдеп алса, буюрса бүт баары жакшы болот. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин дегем, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы сунуштап жатат. Алардын глобалдуу стратегиялык планы бар. 2030 жылга ушул гемоконтакттык вирустар менен жугуу жолдорун 90% азайтуу, ал эми ушунан жабыркаган адамдарды, жана цирроз менен, рак менен ооруган адамдардын санын 60%га кыскартуу боюнча алар өздөрүнүн ошол пландарын сунуштап атат да. Ошол пландарында деле алар айтып атышат, бүт бардык инсандарды текшергиле, новорожденный, жаңы төрөлгөн балдардын баары вакцинациялансын, ал бул бизде жасалат. Ал эми жанакындай текшерилип, ошол таза чыккан адамдарды вакцинациялагыла, ооругандарды дарылагыла. Ушул жол менен биз гепатиттерди 2030 жылга 90%га азайтабыз деген ушундай сунуш бар. Мунун негизинде ошол саламаттык сактоо министрлигинин дагы 524 буйругу чыккан. Ушул гемоконтакттык вирустарды азайтуу боюнча. Ал боюнча дагы ар бир медициналык мекемеге кайрылган жарандар сөзсүз түрдө гепатит Б, Цга текшерилгенге эметилсин. Боюнда бар аялдар гинекологко, учетко туруп атканда текшерилсин, медициналык кароодон өткөрүлгөндө текшерилсин. Ошентип, ошол жол менен дагы биз ушул эмелерди алдын алабыз деген уже буйруктар чыккан. Эми бул азыр канчалык кайсы мекемелерде иш жүзүнө канчалык деңгээлде ишке ашып атат, бул ошол ар бир мекеменин жетекчисинин эмеси да, өзүнүн жоопкерчилиги. Рахмат. Берүүбүздүн башында Салтанат айым өзүнүн ушул башынан өткөнүн айтып берди, жана ошондой эле операция учурунда дарыгерлердин шалакылыгына жабыркан айтты. Бул көрсөткүч ушул гепатит оорусуна кабылуу көрсөткүчү жогорубу? Ушул бул эми дарыгерлердин шалакылыгынан. Бул эжеке гепатит менен жукканы бул 80 канчанчы жылы, 80. Коомчулукта деле көпчүлүк гепатит оорусуна кабылгандардын басымдуу пайызы мына ушул стоматологдордун же болбосо кээ бир айылдарда, райондордогу, шаарда болбосо дагы ушул жердеги ушу дарыгерлердин шалакылыгына болот деп көп эле ушул нерсеге ишенишет. Коомчулукта бул нерсе аябай актуалдуу. Сизге жеке гепатолог катары сиздин оюңузду. Эми азыр медициналык мекемелерден жуккандардын саны кескин түрдө эле азайган. Илгери көп болсо, азыр кескин түрдө азайган. Себеби көпчүлүк медициналык ошол инструменттер бүт бардыгы бир эле жолу колдонуучу. Мисалы үчүн шпристер, жанагындай кан тамырга куюучу системалар, көпчүлүк эле нерселер, даже мүмкүн болушунча даже стоматологиялык клиникаларда дагы ошондой бир эле жолу колдонуучу скальпелдер, эмелерди колдонуп атышат. Эми бул негизгиси ар бир ошо медициналык эме дагы өздөрү мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да, ар бир кишичи. Анан ар бир ушул тастыкталгандан кийин ошондой жанакындай илимде далилденгенден кийин бүт ошондой бир жолу колдонуучулукка өткөн. Андан сырткары ар бир медициналык мекемеде инфекциялык көзөмөлдөө, инфекционный контроль деген бар. Ошолор текшерилип, тынымсыз түрдө бүт эме боюнча эле текшерилип турат. Анан мисалы үчүн ошол жакында эле жыйында сөз болушту. Мисалы үчүн менчик медициналык мекемелерде ошондо азыр мыйзам боюнча мисалы үчүн санэпидемиологиялык көзөмөлдөө жүргүзө албайт экен. Ал үчүн да киргизилген эми ошону дагы бир мыйзам иштелип чыгып, ал дагы жолго коюлуш керек деп ойлойм. Дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Рахмат, биздин студияга келип маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Көрсөтүүнүн соңунда да сиздерге эркин микрофон. Салтанат айым, сизден баштасак. Мен эмнени айтайын? Мен башыбыздан аябай ушундай иштер өткөн, кыйналганбыз. Мени эл жутканы каалабайт элем ушундайды болушунчу. Ошон үчүн биринчи жанада эле айтып кеттим, элдер өзүнүн ден соолугуна кайдыгер болбосо, ошого да маданияттуураак неме кылса, мамиле кылса, анан эми көпчүлүгү жанагы уже болуп калдыбы, баардыгы ушинттиби? Ошондон кийинки акыбалыбызды бизди
ушу Минздравдын системага салынган иштерин көргүм келип атат да. Эми азыр эркин микрофон берип койдуңар, ушу мен айтпай калган сөзүмдү айтып коеюн деп атам. Ушу бизди караган бир да врач жок. Ушул биз боор алмаштырып, бөйрөк алмаштырып келгендерди караган ушу трансплантологиядан кийинки келген эмелер, жана орусча айтканда бесхозный элебиз да. Ушуну да бир колго алып берсе жакшы болот эле да. Биз да барып жата турган жерибиз деле жок, дарылана турган жерибиз деле жок. Биз ушу эми мындай айтканда биз кылда эле турган кишилерибиз да. Бир жаман нерсе болуп кетсе бияка болуп кетип, бияка болуп кетишибиз мүмкүн. Ошону координировать бизди бир тастыктап, мындай тегиздеп тура турган бир специалист деле жок бизгечи. Ушу Кыргызстан жок дегенде ошону да камсыз кылбайт да, эми ошого деле арданып кетесиң кээ бирде турупчу. Ошондой камсызданууну каалайт элек Минздравдын жөн эле жасап кое турган жөнөкөй иштерин ушу аткарып коюшса эле, ушу бизди кыйнап нарак берекка чакыра бербей, ошондой кылып койсо дагы болот эле. Аны эл журтка аманчылыкты каалайбыз, ден соолукта болсун. Кудай буюрса, ушу 21 кылымыбызды гепатити жок, 22 кылымыбызды гепатити жок өткөзөйлү. Бул оору ушу циркко деле бир кишини да эметпесин. Урматтуу жарандар, мен суранып кетер элем, ушу ар бириңиздер өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кайдыгер карабасаңыздар. Азыркы мезгилде ушул коомдо терс көрүнүштөр да пайда болуп атат. Ушу эмдөөгө каршы деп эметилгендер. Бул эч кандай, мындайча айтканда, ал жанагындай мусулманчылыкка туура келбеген эмелер менен жасалбайт. Бул генно-инженерная технология деген ыкма менен бул атайын бактериялардын негизинде иштелип чыккан ошо субстанциялар деп коет, белоктордон алынып жасалат да бул эмелерчи. Ошон үчүн эч кимиңиздер каршы кылбастан өзгөчө ымыркай балдарды баарын эмдеңиздер. Ал эми чоңдор ушу мобилдик клиника барганда эч качан качпастан, өзүңүздү жакшы сезсеңиз да барып, ошол бир 5 кубик кан алып койгондон сиз эч нерсе болбойсуз. Ошону тапшырып, эгер ооруган болсоңуздар алдын ала дарыланыңыздар. Таза чыккан болсоңуздар, биртке тыйыныңыздарды аябастан сөзсүз түрдө гепатит Б-га каршы эмделип коюшуңуздарды мен суранам. Мына ушуну менен Адил сөз программасы өз берүүсүн жыйынтыктайт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.